Арбаңыз Кадырман телекөрүүчү, сиз көрүп жаткан Алатоо 24 каналы, студияда Амантур Төрөбаев. 2 жылдык тынуудан кийин Сауд Арабия чет элдиктердин да ажылык парзын аткарып келүүсүнө уруксат берди. Меккеге быйыл 1 миллиондон ашык адам барат деп белгиленет. Алардын катарында Кыргызстанга 2766 квота бөлүнгөн. Ал эми Сауд Арабия өлкөсү Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына ажылык сапарга уруксат берилгенин 19 апрелде гана маалымдаган. Ардактуу телекөрүүчү, быйылкы ажылык сапар тууралуу берүүбүздө кеп калалы деп турабыз. Программабызда Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Замир Кары Ракиев студиябызда. Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Азирети муфтий, мынакей 2 жылдык пандемиядан соң биринчи жолу мынакей ажылык сапарга жөнөп кетишти. Учурда ажылык сапарын аткарып атышат, парзын. Анан кийин буга чейин дагы болот же болбойт деген божомолдор болуп атты эле. 19 апрелде гана айтылды. Сиздер мүмкүн буга чейин эле даярданып жаттыңыздар беле? Ушул жөнүндө токтолсок. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң биринчиден өзүңүз айткандай, баягы дүйнөнүн үйшүн алган коронавирус оорусуна байланыштуу 2 жыл токтоп калды, 20-21 жыл. Анан биз бу 22 жылы ошо болобу болбойбу деген арсар ой менен жашадык. Негизинен бул ажылык деген декабрь айларында эле бизге квоталар бөлүнүп, договор түзүлүп, боло турган ошо тиешелүү иштердин баардыгы аткарылып калчу эле да. Быйыл күтүп декабрь, январь баардыгы өтүп, анан апрель айынын 19-унан бизге кабар келип атат. Ажылыкка 2 ай калганда, мында дээрлик 2 ай калганда ажылык болоруна. Бирок ажылыкка биз 1 ай калган учурда самолетторубузду дайындашыбыз керек. Самолетторду учуруп, 1 ай мурун эле ажылар ошол жакта болушу керек. Анан ага гостиницаларды сүйлөшүшүбүз керек, тамак ашын сүйлөшүшүбүз керек, самолетун сүйлөшүшүбүз керек. А жерде Арафат деп ушундай бир өрөөн бар, ыйык өрөөн, ошо ажылык кыла турган. А жерде чатырлар маселесин чечишибиз керек. Мина деген өрөөндө чатырларды чечишибиз керек. Мунун иштеле турган нерсеси мурун 5 ай, 6 ай даярданып, ошол жерде урушуу деп коебуз, убактылуу республикалык штаб деп, ошого тиешелүү мамлекеттик органдардан, министерстволордон, ар бир министерстводон бирден өкүл, Тышкы иштер министрлигинен, Ички иштер министрлигинен, Улуттук коопсуздук комитетинен, Транспорт министрлигинен, Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынан, президенттик аппаратынан болбой туруп, ошо мамлекеттик кызматкерлерден 5-6 органдан бирден өкүл, жана биздин муфтиятыбыздан бир 15-20 өкүл болуп, бир 25 киши ушу маселени алып барчу да жынына. 5-6 ай баардык көйгөйлөрдү чечип, договорго кимдер барып келип, барып кол коюлуп, тендерлер өтүп, ортодо конкурстар, авиакомпаниялар ортосунда кийим тигилген формаларды кимдер тигет, алардын ортосунда баардыгын ушундай уюштурчу элек. Анан 19 апрелде келгенден булар дагы ушундай шарт коюшту. 15 майга чейин баардык нерсеңерди бүткөрүп, акчаңар 100% банктан банкка которулуп, баардыгы бүтсүн деген кабар келди. Бизде билесиз 1-9 майга чейин бизде каникул учурлар болгон. Ошондо бизге 15 күн гана убакыт берди да. Анан тез арада чогултуп, Кудайга шүгүр, ошо баардыгын тездик менен кылганга аракетибизди кылдык. Эми ошентип 2766 квота берди бизге. Азыр баардыгы учуп аман эсен жетип алышты. Азыр Мекке шаарында баардыгы күнүнө кабар алып жатабыз. А жерге убактылуу штаб, бизде штаб түзүлгөндө убактылуу штабтан барып уюштура турган бир штаб мүчөлөрү кеткен. Күндө бүгүн эртең менен да кабарлаштык. Баардыгы ошо 2766 адамыбыздын аман эсен, ооруган сыркогон жок. Азырынча Кудай сактасын, ошо даярданып жатышат. Эми мына 1 жума убакыт калды. 7 күнү ажылыктын баягы 1-чи күнү башталат. 7 күнү азыр Мекке шаарында гостиницаларда жатышат. 7 күнү Мина деген өрөөнгө көчүп чыгышат. Андан 8 күнү Арафат деген өрөөнгө барып, а жерде ибадатын кылып, анан Муздалифа деген өрөөнгө кайтып келишет, кайра Минага кайтып келишет. Анан өзүнүн жоромолдору бар, иши кылып 12-13-үндө толук аяктайт ажылыгыбыз. 9-июлга Курбан айт коюлду. Кайра бери карай 1-рейс 19-июлда кайтат. 7 рейс менен баардыгы кайтып
мекенибизге келет. Иншалла муну күтүп жатабыз. Мынакей 2020 жылы кезекте туруп кетпей калган учурлар болду. Анан кийин быйыл кандай болуп аныктадыңыздар? Ушул канча топ болуп кетишти ажылык сапарга? 2020 жылы 9.000, 10.000ге жакын киши катталган бизге, билесиздер. Бир $500 төлөп коет дагы, ошо катталат. Катталып очередте турат ошолор. Анан 2020 жыл, 2021 жыл болбогондо анан баягылар катарда тургандарчы, очередте тургандар улам акчасын алып отуруп, эң аягы бизге бир 4.000ден тегерегинде киши калган да. Калгандар өзүнүн тыйындарын алып алышкан. Анан старт берилгенде Саудия мамлекети ушундай да шарт коюп койду. 65 жашка чейин гана келсин депчи. Анан 65тен өйдөсүн чыгарып салганда 3000ге жакын адам ажерде чыгып кетти. Анткени 1300 адам 65 жаштан өйдө көп адамдар экен. Дагы бир жанында дагы бир ошончо адам, ошо атасы мисалы үчүн 70ке чыккан, 80ге чыккан, атамды алып барам, апамды алып барам деп жаш жигиттер да катталган. Алар да атасы барбай калгандан алар да барбайбыз деп атырып, бир 2,5 миңдей киши ажерден чыгып кетти да. Анан дароо билесиздер, кичине ажылык кымбаттады. Бул кымбаттаган эми дүнүйөлүк азыр бизде ар кандай сөздү да чыгарып атышат. Баягы адамдар билип билбей сүйлөйт экен. Бирок бизде азыр биз эмес, мына Саудия мамлекети компьютерлештирип таштаган бул нерсени. Гостиницага кайсы акча төлөнөт, самолетка кайсы акча төлөнөт, Арафатка кайсы акча төлөнөт, Минага кайсы акча төлөнөт, тамак ашка кайсы акча төлөнөт деп 6-7 ушундай күйгөн нерсеси бар. Ошого өзүнүн өлчөмүндө акча которулмайынча ал кызыл күйүп тура берет компьютерде. Анда виза ала албайсыз. Качан акчасы төлөнүп тияк кнопканы басканда акча толук барганда жашыл күйөт да. Эч ким бу жерде ойной албайт. Азыр бүт баары компьютерлештирилген. Бүтүн дүнүйө жүзүндө коррупционерди алып келип койсоң да кыла албайт. Ушундай компьютер менен кылып койду да. Баардыгыбыз да кулак мээ тынч жакшынакай бир учурга келип калдык. Эми ошентип жөнөттү керек, бирок кымбаттаганы ушу себеп болду. Мисалы үчүн 11-жылы биз ажылыкка барганыбызда ошондо Сауд Арабия билесиздер, нефтинин кени болгон жер. Өздөрү машинелерде расходун канча десе ошо расходун билишпейт. Анткени кийин биз сурап барып заправкаларда билсек, биздин кыргыз сомуна 5 сом 90 тыйын болчу. 95-чи бензини алардан, үлгүдө бензини. Быйыл ошо 60 сомго чыкты аларда. Дээрлик 10 эсе кымбаттады да, көрдүңүз, кымбатчылык. Анан ошентип ар бир нерсе кымбаттаган аяктачы. Анан пандемиядан кийин дагы алардын гана талабын аткардык. Биз конокпуз да. Алар эмне десе, канча сом десе ошого алганга мажбурбуз. Албасаң келбей эле кой дейт. Алар башы да оорубайт мисалы үчүн. Анан койгон баасын эптеп жалдырап отуруп, барып ушу бизде ушу деп түшүндүрүп отуруп, түшүргөндөгүбүз $4,500 болду. Анан ошо дароо акчасын төлөгөн учурларда дагы баягы шашылыш болду да, акчаны тез төлөш керек болду. 15 күндүн ичинде ошончо акчаны төлөп барып калыш керек болду да. Ошон үчүн баягы көптөгөн адамдар баягы 65 жаштан өтүп кеткендер чыгып, аны коштоп бараткандар адамдар чыгып, мурунку эскиден бизде 1000дин тегерегинде эле адам калды. Анан үстүн дагы толтурушубуз керек болду дагы. Биз республика боюнча жарыя кылдык. Ошонтип отуруп, тигилер 15 майга деген биз дагы суранып, дагы бир 10 күн кошуп бергиле деп 20 майларга чейин состук дагы бардык акчалар топтолуп, адамдар топтолгондон кийин акчаларын которуп берип, анан Кудайга шүгүр үлгүрүп уюштуруп калдык. Буга өтө чоң коркунуч да болду. Үлгүрбөй калабыз деген да коркунуч болду. Адамдар топтолбой калат, убагында акчаны которо албай калабыз деген да коркунуч менен жашадык да. Зорго эптеп илешип акыркы нерселерибизди которуп, Кудайга шүгүр самолетторубузду алып башка кылып мына жөнөтүп ийдик. Анан самолет маселесине келгенде дагы Сауд Араб падышачылыгы ушундай шарт коюп койгон. Аларга дагы же биздин авиакомпаниялар ташы керек, же ошо ажыга келе турган мамлекеттики. Мисалы үчүн Кыргызстандан бара турган ажыларды же Кыргызстандын авиакомпаниясы ташы керек, же биздин авиакомпаниябыз ташы керек. Үчүнчү мамлекеттики болбойт. Өзбекстандык болсо же Өзбекстандыкы ташы керек, же Саудияныкы ташы керек да. Ушундай шарт коюп койгон дүнүйө боюнча.
Анан биздин билесиздер мына жарандык авиациянын чоңдору да өздөрү дагы бизде көбүрү жанагындай кара тизмеде да биздин самолетторубуз башкаларыбыз уча албайт. Колдон келишинче авиакомпанияларды шаштырдык. Келгиле бир нерсе кылып быйыл өзүбүзгө пайда калсын деп, бирок бардыгы письменно бир авиакомпания эме берди. Биз үлгүрбөдүк, буга эмки жылга аракет кылып көрөлү депчи. Саудиянын дагы бир авиакомпаниясын алганга мажбур болдук. Алар эми биздин айласыз, чарасыз калганыбызды да билет экен да. Чарасыз баары өздөрүнүн самолет жок, бизге алат деп анан кымбат айтып тура берет экен. Бул да өзүнчө бир соода экен. Анан ошо жерге учуп барып, ошо ыйлай турган болуп, ошо жанында отуруп ыйлай турган болуп, абалдар ошо деп отуруп, анан $100 ылдый түшүрүп, $1,600 менен ар бир жараныбыз учуп кетти. Муну баардык мына акчалар которулуп турат. Оозуна алы келбеген адамдар ар кайсыны сүйлөйт. Бирок любой адамга биз көрсөтүп беребиз, ошо компьютерде баардыгын көрсөтүп беребиз. Барып банктарынан текшерип алсын мына. Баардык ордунда. Ошон үчүн иншалла муну дагы Кудайга шүгүрлөр болсун. Ошончо ажылар экен бул уйык нерсеге кетип аткан адамдардын дуасы менен бул нерсени бир ийгиликтүү уюштуруп алдык иншалла. Мынакей жаш куракка токтолсок, буга чейин жаш курак чектөө бар беле же жок беле, бул кийин эле коюлган шартпы? Анан эгер квота толбой калса Кыргыз өлкөсүнүн атынан эмне болот? Жаш чектөөсү жок болчу бул учурга чейинчи. Бул учурга чейин 100 жашка чыкканды деле кете берчи, 90га чыкканды деле кете берчи. Бирок бул пандемияга карата алар 65 деп жашын чектеп койду да. Эми аларга да түшүнсө болот. Ошончо жерде мына жылына 3 миллион, 3,5 миллиондой адам барчы эле, быйыл 1 миллионго гана чектешти дүйнө жүзү боюнча. Бул деген 45%-ин гана бере алды да адамдарга. Биз 6000 квота алчу элек, 2766 гана квота берди бизгечи. Эми жашын чектеген ушундайда баягы өздөрүн пандемияга жараша аларда да убара болбойлу, ушул жерлерге келип карытаңдар ба, ал жерлерде көбүнчө көз өтүп кетпесин деген сыяктуу. Көз өтүп кеткендер көп болот а жерлердечи. Кыйналып, коляска менен жүргөн, өзү оору ушундай каптабаса, азыр коронавирустун биздин өлкөдө Кудайга шүгүр кайра кайтарбасын, мына жакшы болуп кеттик биз. Муну тоготпой чыгып кеттик да. Бирок Саудия мамлекетинде дагы деле бар алчы. Дагы деле күндө канчадан бир коронавирус чыгып атат деп катталып атышат да алардачы. Ошондо коркунуч үчүн булар кыскартты, мурун мындай жаш чектөө жок эле. Анан экинчи сурооңузга, эгер Кыргызстан жана квотаны толтура албай калган болсо, Кудай сактасын, алардан мисалы үчүн 2766 квота алдыкпы, бир мөөнөткө чейин ошону толтурганга аракет кылабыз. Толтура албай калса кайтарып беребиз. Бирок мөөнөтүнөн ашып кетсе, кайтарып бере албай калсак, бардык квотаны кааласа акчасын төлөшүбүз керек болуп калат да. Ушундай коркунучтар да бар да. Ошон үчүн катуу аракет кылып, элибизге түшүндүрүп, эң ягында толтура албай, жерлер кыдырып, мечит айттырып отуруп, анан акыркы күндөр анан толду да. Толуп бир 100дөй киши ашыкча болду. Кудайга шүгүр, аны запаска койдук да. Калганын жөнөттүк, калган кишилердин акчаларын ажылык бүтөр менен дароо урушунун чечимин күтөбүз. Урушу ошо убактылуу республикалык штаб отуруп туруп чечет. Ошолордун чечип протоколу менен бардыгынын акчасын кайтарып беребиз. Урматтуу Азирети муфтий, мынакей ушул айта кетпесек болбойт. Коррупциялык схемалар деген дагы маселелер көтөрүлдү эле, өзүңүз айткандай. Ар кайсы кептер айтылып жүрдү. Анан кийин бул канчалык деңгээлде чын? Ушуга токтолсок. Эми мындай да, коррупция бул учурунда адам экен да. Адамдын колуна түшкөндө эч бир адамга баягы адам деген адашып калат, башка болот дегендейчи. Азыр ушул нерсени мен жана башында айттым, компьютерлештирип салды. Азыр дүйнөнүн коррупционерлерин чогултуп алып келип койсоң деле эчтеке кыла албайт ал. Жанагы 6 ушундай күйө турган лампочкасы бар. Компьютердечи турат. Мисалы үчүн бирөө гостиницаныкы деп турат. Гостиницаныкы барып договор кыласыз. Договор канчага договор, алардын ценасы бирдей кылып койдасыз Саудиячы. Мисалы үчүн бир кишиге $1000 дедиби, $1000 келдиңиз, 2766-га канча 2 миллион канчаны которуп бергенден кийин анан ал жашыл болуп күйөт. Самолет да ошондой. Самолеттокун толук төлөгөндөн жашыл болуп күйөт. Башканыкын толук төлөгөндөн жашыл болуп күйөт да. Жашыл болуп күйгөндөн анан паспортты салсаң анан виза чыгарат. Жок болбосо бирөө, бешөө жашыл, бирөө кызыл болуп турса дагы чыгарбайт да. Ошон үчүн ал жерде эч кандай эч ким эч нерсе кыла албайт. Анан биякта гана айталы. Биякта мисалы үчүн коррупция дегенде ушундай деп эле адамдар ызы чуу кыла берчү. Адамдар очередке турчу. Очередке турганда мисалы үчүн бирөө
erteyrek очередке турат дагы кийинкиси андан ашып кетип эле ушундай проблемалар илгери болчу да бир 10 жыл мурунчу. Азыр бияктыкы да мындай. Старт берилеби, мисалы үчүн 2760 2000 квота келди. Квота келгенде биз элге жарыя кылабыз. Ушундай катталгыла бир айдын ичинде РСК банкка ким төлөсө, ошо ким биринчи төлөсө, ошо биринчи очередте деп. Адамдар ошондон жарыя болгондон дароо РСК банкка барып туруп, акчасын төлөйт. Төлөгөндө РСК банкта компьютерди алдай албайсың. Мына баланчанчы число эртең менен 8ден 1 мүнөт өткөндө төлөдү деп турат. Экинчи киши 8ден 3 мүнөт өткөндө төлөдү. Üçüncü kişi 8'den 8 minut ötkende misal üçün aytып atam da büt bari saati, sekundu, minutu menen жазылып турат. Ошон үчүн аны эч ким эмете албайт. Аны акча берип, мен астыга жылдырып койчу деген нерсе жок болуп кеткен азырчы. Көрдүңүзбү? Бирден эмесе сотко берет. Мына квитанциясын көтөрүп алат. Менин моунча эле менден кийинки киши тияк койтуп алды деп. Бардыгы азыр өйүндө сотка менен карап турат өзүнүн канча экенинчи. Ошон үчүн биягы дагы эч биягынан дагы адам коррупция кылам деген адам деле кыла албайт биягынанчы. Анан Кудай сактасын, ошон үчүн буга да шүгүр дейли. Биринчиден бул Кудай астында тазалыкка үндөп атат бул нерсе, технология. Экинчи нерсе адамдардын жалган жалаасына жөн эле мурун башыңды оорутуп эле ушундай кылбайт, андай кылбайт деп элечи ичи күйгөн адамдар чыгып алып эле ар балекет сүйлөй берчи. Бирок андан кутулууга дагы бир жакшы иш болду деп ойлойм. Иншалла азыр эч ким кыла албайт. Баардыгын компьютерден көрсөтүп беребиз. Бизде ким келсин, ошо жалаа жапкандар келсин, отургузалы. Мына секунд минутунан бери туура экен, токтоптур эми. Саудияда бул жанагы светтердин күйгөнү туура экен. Саудия канча акча төлөгөнүбүз мына РСК банкта турат. Элден канча чогулган, канча кайсы секунд, кайсы минутта Саудияга которулуп кеткен. Мунун бардыгы турат. Бүт баары электронный. Ошон үчүн эч ким бул бир эле Кыргызстан эмес. Дүйнө жүзүндө ошондой кылып койду азыр. Дүйнөнүн бир да мамлекети коррупция кыла албайт мындачы. Бардыгын Саудия мамлекети компьютерлештирди. Башка жол жок. Илгери визаны посольстводан адамдар келет эле, паспортуңду алып алып туруп басып берет эле, өзү чаптап, өзү басып берет эле. Азыр андай жок. Компьютерден аласың визаны. А компьютерден алыш үчүн жана 100% акчаң которулушу керек, 100% договоруң бүтүшү керек. Бардыгын жолусу компьютер чыгарбайт анычы. Качан толук бүтөт, ошондон компьютер бирден чыгарат. Бир 2766 кишинин акчасы тияка барып түштү. Бардык свет күйдү. Ошондо 2766-ны бүтөсүң, дагы бир 2767 паспортта эчтеке чыкпайт. Өчөт. Дароо блокировка болот эмечи. Ошондой баардыгы компьютерлешкен. Ошон үчүн коррупция түп тамыры менен 100% бул компьютер муну жок кылды да. Ошон үчүн иншалла бул Кудайга шүгүрлөр болсун, эч кимди күнөөгө батырбай, эч кимди шектендирбей, жалаа жаптырып бир Алланын карына кала турган иштерди кылдырыштан иншалла азыркы система, азыркы ой жүгүртүүлөр, азыркы илим билим Кудайым буйрса ошого жеткирет деп ойлойм. Мынакей коронавирус пандемиясы деп калдык. Кандайдыр бир чектөөлөр коюлду Сауд Арабиясы тарабынан. Анан биздин ушул Кыргыз өлкөсүнүн саламаттык сактоо министрлиги тарабынан көрсөтмөлөр берилдиби? Анткени болсо учурда Кыргыз өлкөсүндө эле эмес, башка мамлекеттерде дагы күн катуу ысып, аномалдуу болуп жаткан чагы атайын бир көрсөтмөлөр барбы? Эреже талаптар. Көрсөтмөлөр пандемияга жараша быйыл баягы ПЦР тесттер менен өттү. Аэропорттон бизден кетеринде ПЦР тест тапшырышты. Андан тышкары бир 7 түрлүү азыр ар кайсы жактын вакциналары чыгып атпай, бирок булар Англия чыгарган, Америка чыгарган, Европа мамлекеттери чыгылып, ушундай бир 7 түрлүү вакцинаны жөнөттү. Ушунун бирин алган болуш керек депчи. Анын баардыгын биздин ажыларыбыз алды вакцинаны. Коронавируска каршы. Андан тышкары мурунтан эле бар, сезондук менингит деп коет, сезондук грипп деп коет. Ошого каршы анан менингитке каршы вакцина алынчы. Аны да калды быйыл кеткендер. Ошондо ПЦР менен учуп кетишти. Анан Саудиянын талабы да ошо болду. Бизге врачтар керек деп, 8 врач сөзсүз керек деп кабар беришти. Ошо 8 врачтын дагы 20% санитардык врачтар болсун деп. Аны биз саламаттык сактоо министрлигине бердик. Алар өзүнүн конкурс аркылуу 8 врачты бизге тандап берди. Ошо 8 врачыбыз кошо кетти. Ошолор бүт ажыларыбыздын саламаттыгын ошолор көзөмөлгө алат. Азыр Мекке шаарында алар атайын
пункттар ачылып, ошо медициналык пункттар ачылып, ошол жерде ким сыркап, ооруп сыркап калгандардын баардыгын көрүп отурат. Анан баягы 65 жашка чейин кыскартканы дагы өтө бул медициналык тараптан бизге жардам. Анткени кары картаң адамдар көбүрөөк ооруйт ал жерде. Кичике эле кондиционер болуп калса тез ооруп калат, же болбосо сапарда кыйналып калышат. Ошондой болуп, кары картаңдар көп эле ошо медициналык пункттарды ачалат элек, ошол жерде дайыма убара болушчу эле да. Быйыл эми жеңилирээк деп ойлойбуз, эми көбү жаштар кетти, эми бирок оорунун үйдө жашкарысына карабайт экен, эми Алла Таала сактаган болсун. Кудайдан ошону тилемекчибиз, иншалла. Азыркыга чейин мына кеткендерине акыркы рейстин барып конгонуна 1 жумача болуп калды. Биринчи рейсибиз болсо 16-сында кеткен, ага 2 жумадан ашты. Бирок азыркыга чейин мындай бир ойлондура турган, адамдардын ден соолугуна бир зыян алып келген эч нерсе угула элек. Кудайга шүгүр. Жаштар деп жакшы айтып калдыңыз. Кээ бирөө болсо ушул ата энесине биринчи ажылык сапарга барып келгендер бар. Анан Кыргызда билесиз, ушул ата энеси биринчи барыш керек деген дагы маселе жаралып келет. Бул жагы кандай болуп калат? Эми шариятыбыз боюнча ал шарт эмес, эми биринчи атасы барсын деген нерсе шарт эмес. Бирок биздин салтыбызда дайыма атадан өтпөйт деген биздин Кыргызстанда салттары бар да, бул да жакшы нерсе. Ошон үчүн баягы ата энелерин жөнөткөндөрүнө мен балдарга насихат кылат элем. Бирок эми кээ бирөөнүн атасы барбайт экен да, отказ кылат экен, же болбосо ден соолугу туура эмес болуп калат экен, башка болот экен. Ошол учурларда эми балдары бара берет. Анда шариятыбызда эч баягы тоскоолдугу жок. Бирок бул ажылык ар бир мусулман колунан келген, акча тыйыны бар, ден соолугу бар, мүмкүнчүлүгү жеткен мусулманга өмүрүндө бир жолу барып келиш фарз болуп атпайбы? Кудай Тааладан милдет. Анан милдеттен убагында ошо жашыраак кезинде кутулуп койгондо жакшы да. Анткени ал-хадж машакка деген сөз бар. Ажылык бул машакат, ажылык бул кыйынчылык деген сөз бар да. Анын өзүнүн кыйынчылыгы бар. А жерде чуркап, адамдар канча километрлер ысыкта басып, ушинтип ибадат кылышат да. Ал жер жөн эле мындай намаз окуп койгондой жеңил ибадат эмес, ал өтө оор ибадат. Ошону жаш кезинде кылса, адам жакшы кылат демекчимин да. Ошон үчүн жашыраактар жаш кезибизде ошо фарзыбыздан кутулуп алууну элибизге насихат кылып айтып кетмекчимин. Урматтуу Азирети муфтий, айтсаңыз мынакей кичи ажылык менен бул чоң ажылык деп да айтып келишет. Бул негизи туура ушундай айткан. Анан айырмачылыгы кандай? Кичи ажылыкты бизде умра деп коет. Умра ошо кичи ажылык болуп эсептелинет. Чоң ажылык мына ошо Курбан айтта болуна турган ажылык. Чоң ажылык бул Кудай Тааладан болгон фарз нерсе. Алла Таала моюнга жүктөгөн ар бир колунда бар, ден соолугу бар, мүмкүнчүлүгү бар адамга, жок кээде колунда жок, мүмкүнчүлүгү жок, оорулуу адамга болбойт, фарз эмес. Колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар адамга өмүрүндө бир жолу, өмүрүндө бир гана жолу барыш фарз да, фарз бул. Алла Тааланын милдетинен кутулунат. Умра деген сүннөт бул. Ал аны кылбай койсо күнөөлүү болбойт, кылса сооп ала турган нерсе да. Анан умраныкы жылдын бардык мезгилинде боло бере турган нерсе да булчу. Умрага барып келе, умранын өзүнүн шарттары бар. Эми ажылыктын бир 10-1 эле ибадаты болот да, жердечи барып эле таваф кылып, анан Сафа Марвада бир чуркап чач алдырып коет, ихрамга кирип болду. Ажылыктыкы өзүнчө бир проблема, аны өзүнүн мезгили бар. Курбан айт, Арафа күнүн күтүш керек да. Bir жылында бир эле учурда болот да булчу. Ошон үчүн экөөнүн айырмачылыгы ошондой. Бул чоң фарз нерсе, мындан милдет катары кутулуш керек. Муну каалаймбы, каалабаймбы дей турган нерсе эмес бугачы. Ден соолугуң барбы, байлыгың барбы, мүмкүнчүлүгүң барбы, сөзсүз барышың керек. Умра болсо сени кыйнай турган нерсе эмес. Аны ибадат үчүн, Алла Таалага жакындаш үчүн барасыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам умра кылгыла, умраны көбүрөөк кылгыла. Анткени эки умра, bir umra kıldınız, daha bir umra kılganda ekönün ortasında günöөлөрдү, umranın menen umranın ortasında günöөлөр ekinci umra kılış menen жуунат деген hadisler var. Ошон үчүн умрага дагы адамдар көп барышат. Эми умрага барган аябай жакшы, анткени ал Алла Таала Меккени ыйык кылып койгон, Каабаны жер бетиндеги бардык жерден ыйык жери Кааба, жер бетиндеги бардык адамзаттын улуусу дагы ошо Мадина шаарында пайгамбарыбыз жатат. Ошондо ыйык жерлерди зиярат кылып ошол жерде дуа кылганга не жетсин. Бардыгын ошо умраларга барсын, хажыга барсын демекчимин да. Экөөнүн айырмасы ушунда. Курман айт деп калдык. Кандай адам ушул курман чалуу керек?
Эми Курбан айт деген Кудайым буйрса, мына дүйнө жүзү боюнча аныкталды. 9-июлга келип токтоду. Анткени биздин мусулман календары боюнча билесиздер, айды карап туруп, анан айды өлчөйбүз да Зулхиджа деп коет. Ошол айды Зулхиджанын 1-айы көрүнгөн күндү күтүп аттык. Анткени ал мурда күнү кечинде көрүндү. Кече 1-күн эле, бүгүн 2-күн Зулхиджанын 10-күнү айт болот. 9-күнү Арафа болот да. 10-күн ошо 9-июлга туш келип атат. Бардык дүйнө жүзүндө бүт мусулмандар ушуга келишти. Ушуга токтолдук. 9-июль күнү Кудайым буйрса айт күнүбүз. Эми бул айт күнү улуу күн. Пайгамбарыбыз Алла Таала бизге орозо айт, Курбан айтты майрамда кыла деп бир майрам кылып берген. Айт деген өзүнчө, айт деген сөздөн айт деп атпайбыз. Айт деген арабтын сөзүнөн алынган сөз. Айт деген эмнесе майрам. Бул күнү майрамдай турган, адамдар бири-бири менен урматтай турган. Эми майрамдайт десе бизде башка майрамдарда майрамдаганда ушинтип ар кандай кылат дейм, ар ким өзүнүн акылы менен кылат. Бирок шариятыбыз майрамдоонун дагы жолун түзүп берген. Эң биринчи бул майрамдоо деген сүйүнүч күн. Эртең менен турганда эң биринчи адам баласы сүйүнгөндө биринчи өзүнүн Кудайы жаратканы менен сүйүнүчүн бөлүшүшү керек. Жакшы кийимдерин кийип, батырларын себинип, жуунуп, тазаланып, жаратканым менен ошо сүйүнүчүмдү биринчи бөлүшүп берейинчи деп мечиттерге, аянттарга барып, айт намазын окуп, ошол жерде дуа тилектерин кылат. Андан кийин келип туруп ошо күн Курбан айт, курбан союла турган күн деп, колунда бар бай адамдар, зекет бере ала тургандай адамдар, кедей адамдар эмес, ошондой мүмкүнчүлүгү бар адамдар сөзсүз келип, бир нерсени, бир жандыкты мууздап, Алла үчүн курбанчылык кылса, өтө чоң сооп болот. Анткени курбанчылыкта аалымдарыбыз ушундай дейт: бир малды курбан кыласың, ошо малдын канча түгү болсо ошончо сооп аласың. Ошо малдын кандай агып түшкөн болсо, так ошончо күнөөлөрүң агып түшөт деген жакшы кабарлар бар. Ошон үчүн Кудай үчүн деп эң жакшы көргөн малдарыңдан ошо Кудай үчүн союп, ошону жетим жесирлерге, колунда жокторго, кыйналгандарга жардам берип, бир бөлүгүн өзүнчө туугандарың чакырып бышырып берип, бир бөлүгүн үй бүлөңдү кубанта турган күндө бул күнү үйлөрдө шорпо, казан кайнап, азыркы учурларда эми кээ бир критиктер, жанагы сөз таба албай аткандар, бырчылдатып союп деп, ушинтип атышат. Минтпеш керек бул учурлардачы. Бырчылдатып сойгонду биз айтып атабыз, жана ысыраптарды кылбагыла деп. Бул учурда ушундай адамдарга союп, мисалы үчүн 6 айлап, 5 айлап үйүндө казан кайнабаган канчалаган үйлөр бар. Ошолорго алып барып таратып, жетим жесирлерди ошо күнү сүйүндүргөн эң жакшы нерсе. Ошон үчүн Курбан айтыбызга жакшылап даярданалы, ошо күндө колунда бар адамдардын баардыгы курбанчылык союп, ошону 3кө бөлүп, курбанчылыктын бир бөлүгүн сөзсүз жетим жесир, колунда жок, ушунда кыйналган үй бүлөлөргө, бир бөлүгүн кошуна колоң, бай болсо деле, же болбосо тууган урук менен алып келип бир бышырып жеп, бир бөлүгүн өзүнө калтырса болот. Анан терезин, жана башка нерселерин баардыгын садака кылып ийиш керек. Ошо шариятыбызга ылайык нерсе болот. Урматтуу Азирети муфтий, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул эфирибизге келип, ажылык сапар жөнүндө кененирээк маалымат бергениңизге ишиңизге иликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Чоң рахмат баарыңыздарга. Урматтуу телекөрүүчү, программабызда Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Замир Кары Ракиев менен быйылкы ажылык сапары тууралуу маектештик. Биздин каналдан алыстабаңыздар.